Республикалык наркология борборунун директорунун дарылоо боюнча орун басарынын иш бөлмөсүндө күндө ушундай көрүнүш. Эртең мененки кароого жана дарыларын алганга жетишпей калгандары түштөн кийин келип, ушинтип өз маселесин айтып, жетекчиликтин башын оорутат. Бул жарандагы ошолордун бири. Шаардын четиндеги Көкжар айылында жашаарын айтып, эртең мененки кароого келе албай калганын, апасы ооруп калганы менен түшүндүрүүдө. Борбордун каттоосуна туруп дарылангандар такай келип кароодон өтүп, дарыгерлердин көрсөтмөсүн алып турушу керек. Ага үлгүрбөсө кечкисин келиши зарыл. Бул жайда темирдей тартип болбосо, аракечтер ар кандай шылтоолорун айтып, каалаган учурда келип кете беришет. Наркология борборунун өз кардарлары бар десек болот. Алар ак халатчандын көзөмөлү астында дарыланышат. Өлкөдө өзгөчө абал режимге киргенде кайрылгандардын саны кыйла эле азайган. Бирок коменданттык саат алынгандан бери алардын көрсөткүчү барган сайын көбөйүүдө. У нас 180 коек. Биздин оорукана 180 орунга ылайыкташкан. Учурда 125 адам жатып дарыланып жатат. Анын ичинде такай биздин көзөмөлүбүздө турган бейтаптар дагы бар. Өзгөчө абал учурунда кайрылгандардын саны аз болчу. Күнүнө 20-30 тегерегинде болуп келген. Өзгөчө абал бүтөөрү менен алардын саны көбөйгөнү байкалды. Алар өздөрү келип жатышат. Айрымдардын тез жардам, кээ бирлердин жакындары алып келишүүдө. Арасында өтө оор абалда келгендери дагы бар. Абалына жараша токсикология жана жандандыруу бөлүмүнө которуп жатабыз. Өзгөчө абалдан кийинки психологиялык жактан жабыр тарткандардын санын көбөйүп кетиши күнүмдүк турмуштагы стресс, жоготуулар жана жумушсуз калганда адамдардын ичкиликке берилип кетиши менен мүнөздөлөт. Бир жагынан кыйын кырдаалга кабылганда аны кантип жеңе билүү боюнча кеп кеңеш бере турган адистердин жетишсиздиги дагы себеп болууда. Үй бүлөдөгү проблеманы коомчулук бала бакча аркылуу, мектеп аркылуу чечип келген да. Анан азыр баардык үйдө баланын муктаждыгын, анын жүрүм турумуна, мамилени кантип жасаш керекти ата-эне билбей, анан кийин жанагындай айла жоктон алкоголизмге берилип атат да. Ал убактылуу антидепрессант деп коет, убактылуу стрессти снимать этет. Бирок ошол эле учурда канчалык аны көбүрөөк колдонгон сайын абал оорлошо берет. Коомдо болуп жаткан өзгө өрүүлөр дагы адамдын психологиясына таасирин тийгизип жатат. Медицина тармагында жугуштуу жана башка оорчундуу илдеттерге өзгөчө көңүл бурулгандыктан психологиялык оору менен күрөшүү унутта калып кеткен. Андыктан психология илимин өнүктүрүү менен аракечтикке берилүүнүн алдын алуу зарыл. Дүйшөн Шаршембеков, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.